رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatly көрермандар, жалпы бардық мұсылмандарды құтты Рамазан айының келішіменен құттықтаймыз. Құдайым Рамазан айын берекелеу, ибадатменен өткен айлардан қылсын. Рызқымыз көбейіп, Құдайға жақындап, Алланың әмірін атқарған, шынығы Құдай деген елімізге пайдасы тиген, дүниесі де ақыреті дағы жақсылыққа бөлінген момын мұсылмандардың көбейі үшін Құдайдан тілеп кетеміз. Рамазан айы белгілеу, бұлай шыншалық берекелеу, шынығы ибадатқан Құдай деген адам, бұл Рамазан айын тосып алуда шыншалық бір жақшы ниетменен, Құдайдан үмітменен тосып алғаны жақшы. Анандағы шол Рамазандан етеге шейін ошондой ниетте бекем болусы зарыл. Рамазанды қантип тосып алады? Көпчілік имандылар белгілеу Рамазанда бұл тобаның айы болғандықтан, ибадаттың айы болғандықтан, бір жақшы іштердің, амалдардың айы болғандықтан, өзі Құдай жолына кірішу бардық әлі учырда тоба менен башталады. Рамазан айдағы тоба менен башталса жақшы болады. Мұсылман адам Құдайдан үміті олып, өткен кеткен күнөлөрүнө кечирим сурап, оразонун этегине чейин ушундай Құдайдан кечирим суроо менен, чын ықлас менен Аллаға бір жалынып, жалбарып, ушул айды ганимет билип, бекер өткөрүп жибербейин деп, Алладан суранып, жалбарып, жалынып өткөрөт деген ойдобуз. Мусулман адамдын негизги ой максаты да Рамазан айында ошондой болуш керек. Ибадат айы болгондуктан, бул айдын ичинде болгон убактысынын бардыгын бір жакшылыкка жумшап, жакшы амалдарды кылып калайын деп, башка бирөөлөргө жардам берип калайын деп, кандай гана иштер болбосун иш кылып, өзүнүн акырет үчүн дагы, бул дүйнөдө өзүнүн да үй бүлөсүнүн да колоң, коңшу, жоро жолдош, жалпы эле өзү жашаган өлкөнүн, элдин, жалпы мусулмандын, Мухаммад алейхиссалату вассаламдын үммөтү үчүн бир жакшылык кылып, жашоосун ылайыктуу, татыктуу өткөрүп калууга аракет кылышыбыз керек. Себеби биз билбейбиз. Құдай жазған башыбызда бір тағдыр бар. Аз болсын, көп болсын, шул өмір сүрөбүз. Ал өмірдің içinde ушундай бір жақшы күндөр болот экен, жақшы айлар болот экен. Құдай берген бір адамдын өзүндө жакшылыгы көбөйгөн жылдар болот экен. Бирок мунун бардыгы убактылуу өтүп кетет. Рамазан да ошондой убактылуу айлардан. Бул бир 12 айдын ичиндеги чыныгы султан болгон айлардан. Алла Таала бул айда көп жакшылык жазган пендесине, ошол жакшылыктан куру калбай, жакшылыкты издеп, таап, анын ичиндеги Рамазандын кадыр түн жакшылыгына дагы туш болууну Кудайдан сурап тилеп кетишибиз керек. Бул убактылуу болгондуктан бул ай кандай өткөрө алабыз? Келерки жылы кайрадан ушундай Рамазанга жетебизби, жетпейбизби? Кудайдын тагдырында эмне деп жазылган биз билбейбиз. Адам баласы билбегендиктен колунан келген аракетин кылып, кайра-кайра Аллага жалынып, жалбарып, пенде кемчиликтүү экен, кемчилик кетирип алса Кудайдан кечирим сурап, Алладан жакшы бир ой максатта Кудайдан бир жакшылык үмүт кылып жашоо өткөрө беребиз. Бу Рамазан айдагы ошондой берекелүү айлардан болгондуктан, негизги Рамазан айындагы берекелердин бири бул ибадат. Алла Таала ушул ибадатты көбөйтүп, бул Рамазан айында сообун көбөйтүп, ибадаттан сиз сапатсыз кылып жүрсөңүз дагы, бирок Рамазан айында ибадатыңыздын саны дагы, сапаты дагы көбөйгөнү жакшы. Кудайым ушул Рамазан айын сан жагынан да, сапат жагынан дагы пендесине бир райым кылып, көбөйтүүнү вада кылган. Алла Таала ушул орозо кармаган орозодар, ыймандуу пенделерин ушул Рамазан айында соопторун көбөйтөм деп вада кылган. Себеби Рамазан айында бир кылган жакшылык эң аз дегенде 10 есе көбөйөт дагы,
Андан тышкары 700 эсеге чейин көбөйүш туурасында пайгамбарыбыздын хадистеринде де келет. Андан дагы адамга жардам катары Алла Таала бул айда шайтандарды кишендеп койгондугунан кабар берет. Шайтандар алсызданган сайын адамдын ыхласы күчөөгө чоң жардам болот. Бул Рамазан айында адамдын күнөөсүнүн кечирилиши, Кудайдын кечириминин чын көрүнүп ачыкка чыга турган ай экендигинде пайгамбарыбыз хадисинде айтат. Себеби ушул куттуу айда кимде ким Рамазандын парыз экенине ыйман келтирип, Рамазанды Кудайдан сооп үмүт кылып, күнөөм кечирилер деген мааниде Алладан бир жакшылык болсун деп, пайгамбардын сүннөтүн издеп, пайгамбардын сүннөтүнө туш келип, пайгамбардын сүннөтүн карманайын деген ниетте ошол орозодогу буйрулган амалдарды аткара турган болсо, анда анын сообу күчөп, Алла Тааланын кечирими дагы күчөйт экен. Андан тышкары дагы кызыгы, башка амалдардын бардыгында Алла Таала кээ бир амалдардын ушул сообун айтса, мынча болот, анча болот деп кабар берилген пайгамбарыбыздын хадистер бар. Бул орозону болсо Алла өзгөчөлөп мунун сообун чектеген эмес, мунун сообун өзүм гана берем деп койгон. Алла Таала кимге канчалык берет, бул Кудайдын өзүнүн иши экен. Ар кимдин ыхласына жараша, Кудайга болгон үмүтүнө жараша, орозону канчалык татыктуу кармап атат, шариятта көрсөтүлгөн өкүмдөрдү канчалык аткарып атат орозо учурунда, ошого жараша Кудайым ар кимге өзүнө ылайыктуу болуп сообун бере берет экен. Себеби бул соопту ушинтип көп берүү, чектебестен берүү Кудайдын иши, бул Алла менен адамдын ортосундагы бир пендесинин ортосундагы сыр экен. Алла Таала бардык нерсени Алла үчүн таштоону талап кылып атат Рамазанда. Ошон үчүн пендеси Алла үчүн деп болгон көңүлү чапкан, көңүлү каалаган, напсиси түпкү туйгусунда эңсеп жүргөн, көксөп жүргөн бир напсинин кызыкчылыктары бар. Ошонун бардыгын Алланын ыраазылыгы үчүн деп таштагандыгына Алла пендесине ыраазы болуп, Алла үчүн деп таштагандыгы үчүн Кудайым өзү ушул сырга, пенде менен Алланын ортосундагы сырга жараша, Кудайым сообун өзүнө калтырып койгон. Мунун сообун мен гана берем. Мындай ибадат менен жашыруун түрдө кылынып аткан, тек гана ниетинде, төпкө ниетинде Алла деп, Алланы гана көздөп орозо тутуп аткан момун мусулмандардын ишине жараша Алла сообун берет экен. Ошон үчүн бул орозо мен үчүн болот дагы орозонун жакшылыгын, сообун, белегин, сыйлыгын өзүм гана берем деген Алла Таала. Буга далил катары пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси бар. Куллу амали ибн Адама юдааф. Пенденин ар бир кылган иштери, жакшылыктары көбөйөт. Ал-хасанату ашру амсалиха. Бир жакшылык 10 эсе көбөйтүлөт дагы, иля 700 заифин 700гө чейин көбөйтүлөт дейт. 10 эседен 700 эсеге чейин. Бир кылган жакшылыгыңыз 10дон баштап 700гө чейин көбөйсө, демек бул карасаңыз канчалык адамдын бир эле кылган жакшылыгы 700 эсе көбөйтүлөт. Демек ар бир адамдын бирөөдүкү 10 эсе, бирөөдүкү мүмкүн 100 эсе, мүмкүн бирөөдүкү 500, мүмкүн бирөөдүкү 600, бирөөдүкү 700гө чейин. Демек ал адам орозону кандай кармайт, кандай ыхлас менен, ниет менен орозону кандай тосуп алат, орозого болгонун ички дүйнөсүндөгү баягы ашыктыгы, орозого болгонунун кызыгуусу, орозого болгонунун сүйүнүчү, мунун бардыгы ошол анын сообунун 700 эсеге чейин көтөрүлүшүнө себеп болот. Анан дагы кээ бир адамдар орозо десе, ошол тамактан тыйылууну гана орозо деп эсептесе, бул эң төмөнкү даражасы болуп эсептелет. Андан жогоркусуна адамдын дени боюндагы, дене мүчөсүндөгү эмне иш кылууга жарамдуу болгон дене мүчөсүн тек гана Алланын ыраазылыгы үчүн орозо карматып, аягы менен жаман ишке басып барбай, көзү менен жаман ишти көрбөй, Кудай тыюу салган иштерди, кулагы менен Алла тыюу салган, шариятта тыюу салган иштерди укпай, тили менен тыюу салган сөздөрдү сүйлөбөй,
тыю салынган ойлорду ойлобой, жүрөгүн да таза кармап, бүт инсандын турган турпаты менен тутулган орозонун сообу демек ошол 700 эсеге чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Адам баласы ар ким ар кандай акыл деңгээли, билим деңгээли, ыхлас ниети, Кудайга болгон берилүүсүнө жараша ар кимдин ушундай сообу ар башка болуп 10 эседен 700 эсеге чейин көтөрүлөт экен. Эң аз дегенде бул эң начар тутуп калган адамдын орозосу деле бул 10 эсе көтөрүлүшү анык. Эң азы ушул 10 эсе. Андан нары көтсө ким канчалык тутса, демек ал 700 эсеге чейин көтөрүлө берет экен. Себеби дагы Алла Таала айтат хадиси кудсийде: "Кала Аллаху азза ва жал илля саума". Бул башка орозодон башканы Алла Таала өзү сообуну ошентип чектеп койсо, орозонукун чектебей жатат. Фаиннаху ли, себеби бул орозо мен үчүн дейт, ва ана аджзи бихи ядау шахватаху ва таамаху мин ажли. Бул өзүнүн нафсисинин кызыкчылыгын, нафсисиндеги азгырууларды, анан тамак ашты мен үчүн деп таштап атат. Мен ошон үчүн пендеме өзүм ага ылайыктуу болгондой кылып берем деп атат. Эми ага ылайыктуу болгондой кандай? Пенде өзүнүн кылган амалына ылайыктуу эле сооп берип кое турган болсо, адамга аз эле сооп тийип калышы мүмкүн. Бирок Рамазандын өзгөчөлүгү ушунда болуп атат. Сиз ылайыктуу болгондон дагы ашырып Алла Таала зияда кылып, көбөйтүп, арттырып берип атат. Орозонун артыкчылыгы кылынган ибадаттардын ичиндеги эң бир мындай өзгөчөлүгү ушунда болуп атат. Орозонун ичиндеги кылынган жакшылыгыңыз жөнөкөй орозодон тышкары кылынган жакшылыктардан бир топ эсе жогору болот. Орозонун ичиндеги окулган парз намаздын сообу орозодон тышкаркы окулган парз намаздан жогору болот. Кээ бир риваяттарда келгенине караганда 70 эсе. Эгер сиз орозодогу кылган ибадатыңызга жакшы ыхлас менен аракет кыла алсаңыз, окуган намазыңыз, анда орозодон тышкаркы окулган намазыңызга караганда ушул орозодогу намазыңыз 70 эсе, парзы 70 эсе сообу көп болот дейт. Орозодон тышкаркы окулган парз намазга бул орозонун ичиндеги окулган намаздардын, кылынган ибадаттардын нафили эле сообу барабар болуп калат экен. Орозонун ичиндеги окулган нафил намаз, орозонун ичиндеги дагы кылынып аткан бир нафил ибадаттар орозодон тышкаркы кылынган парз ибадаттарга сообу тең болуп калат экен. Демек орозонун бул берекеси ибадатта дагы, савапта дагы, кылган иште дагы, кылган ниетиңизде дагы ачыкка чыгып көрүнүп билинип турат экен. Ошон үчүн бул сооптордун көбөйүшү Рамазан айында сапаты жагынан да, сан жагынан да болмокчу. Алла Таала көбөйтөт. Эң аз дегенде 10 болду, көп дегенде 700 болду. Орозонун ичиндеги кылынган бир умра бул ажылыктын сообуна барабар болот деп айтты. Бир риваятта пайгамбарыбыз менен болгон ажылыкка барабар болот деп айтты. Кызык, карасаңыз, орозонун ичиндеги кылынган умра пайгамбарыбыз менен кылынган умрага барабар болот. Же пайгамбарыбыздын пайгамбарыбыз менен бирге кылынган орозо болбосо дагы жок дегенде жөн эле ажылык, парз ажылыкка барабар болуп атат. Умра деген бул кичи ажы. Умра деген парз эмес. Бирок ажылык парз болот дагы, ажылыктын деңгээлиндеги сооп берилип атат. Бул Рамазан айынын берекеси болуп атат. Ибадаттын ушундай Рамазандагы сообунун да, санынын да, сапатынын дагы көбөйүшүнө биз мусулмандар жүзмө-жүз ачыктан ачык бекем ишенебиз. Ошон үчүн бул Рамазан айында ибадатты кылып калуу, ибадатка ыхлас менен бекем байлануу, ибадатты гана издеп колдон келишинче убактысын башкага таштап, Рамазан айындагы жакшылыкка жетип калайын деген үмүт менен адамдар кичине бир ниети менен Рамазандан тышкаркы кылып жүргөн анча-мынча бекер иштерин таштап, Рамазандан тышкары анча-мынча кылбаган ибадатты Рамазанда кылып, тахажжудка турбагандар тахажжудка туруп, таравиге мечитке келбегендер таравиге келип, мечитке келип, башка дагы бир жакшылык кылбагандар жакшылык кылып, садака кылбагандар садака кыла турган ай болуп, чыныгы ибадаттын ай болуп эсептелет. Ошон үчүн Кудайым бул Рамазан айынын берекесинен кур кылбасын, Кудайым жакшылыгын берсин. Ушул Рамазандын ибадаттагы сандын дагы, сапаттын дагы көбөйүшүнө Кудайым бизди бекем кылсын. Андан нары ошол бир жыл бою келерки Рамазанга чейин
барыбыз ибадатыбызды бекем, тақ, тура, пайғамбардың сүннетіне лайықты Алла Тағала бұйырғандай қылып атқарып қалуға Құдайымызға тауфиқ берсін. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.